Ош шаарынын ипподромунда 31-Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдык мааракесине карата улуттук спорттун түрлөрү көп бөрү, ат чабыш, эрениш, ат оюндары жана салгы урун боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу өтүп жатат. Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын башкы калысы. Урматтуу кыргыз элим, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүнүн 38 жылдыгы менен сиздерди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мынакей алдыңыздарда азыр Көкбөрү оюну боюнча Кыргыз Республикасынын президентине арналган кубок өтүп жатат. Бул турнирге жогорку лига, биринчи лига, экинчи лига жана 40 жаш болуп командалар келишти. Жалпы жонунан 11 команда катышып жатат. Жогорку лигадан 4 команда, биринчи лигадан 2 команда, экинчи лигадан 3 команда жана 40 жаштан 2 команда. Алдыңыздарда азыркы финалдык оюндар болуп жатат. 40 жаштан Сары Өзөн чүй командасы менен Биримдик командасыныкы алдыда мынакей биринчи тайм бүтүп азыркы Сары Өзөн командасы 2-0 алдыда. Буга чейин оюндар болуп өттү. Экинчи лиганын жеңүүчүсү катары Кара Суу командасы аталды. Финалдык оюнда Ош шаары менен беттешип. Эртең күндөрү болсо 31 август жыйынтыктоочу финалдык оюндар болот. Биринчи орунга биринчи лигадан Өзгөн командасы менен Кара Кулжа командасы ат салышат. Жогорку лиганын оюндар болсо Ынтымак командасы менен Достук командасы ат салышат. 3-чү орун менен 4-чү орунга мынакей 40 жаш лигасы бүткөндөн кийин азыр жогорку лиганын 3-чү, 4-чү орундарына Жаштык командасы менен Мурас командасы ат салышат. Жалпыдан айта кетсек, оюндар жакшы деңгээлде өтүп жатат. Жогорку деңгээлде Төлөк канат майданы жакшы бул турнирге абдан жакшы даярданыптыр. Ордолу Ош элине чоң салам айтмакчымын. Ыраазычылыгымды жалпы калыстар жамаатынан Көкбөрү Федерациясынын атынан ыраазычылык билдирем.